181 беренедеги карасаңыз, урматтуу баяндамачы. Жүк экинчи пункт. Жүк жөнөтүүчү тарабынан ташылуучу жүккө транспорттук документтерде жүктүн массасы же габариттери жөнүндө анык эмес маалыматтарды берүү дейт. Бул баягы өтө көп азыр жолдорубузду талкалап атпайбы? Ошолорго жүк жөнөтүүчү тарабынан дагы айыппул салганга алып келет. Анан бул жерде эки түрдүү болуп калып атат да. 130 кесип эсептик көрсөткүч, анан 3-чү пунктунда 550 эсептик көрсөткүч деп атат. Ушуну тактап бериңизчи. Кайсынысы туура? Кандай болгондо кайсы кимге иштейт? Урматтуу депутат, сиз айткан туура. Азыркы мезгилде жол параметрлерин бускан ашыкча жүк салгандарды биз негизинен ошо айдоочуларга гана айып салынып атат. Ал эми жүктү ашыкча салып жибергендерге айыппул салынган эмес. Ошол себептүү жүк жүктөөчү тарабынан эгерде жеке жактар боло турган болчу болсо, сиз айткандай массалык жүк массасы же габариттер жөнүндө анык эмес маалыматтарды берсе, жеке жактарга 30 эсептик көрсөткүч, ал эми юридик жактарга 130 эсептик көрсөткүч. Ал эми 550 болгондо ал эми юридикалык жактар тарабынан жүктүн жүктөөдө жалпы пайдалануу автомобиль жолдорунан салмактык кесип ашык боло турган болчу болсо, анда 550 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салынат. Эгерде документтер туура эмес көрсөтүлө турган болчу болсо, 130 айыптык көрсөткүч салынат. Ал эми юридикалык жактарда ашык жүк салына турган болчу болсо, анда 550 эсептик көрсөткүчтө айып салынат. Азыр эми ошого даярсыздар. Мисалы, оор жүк ташыган машиналар негизинен көмүр болуп атпайбы? Ошо жерлерде салмактык жүктөөчү тарабынан салмактык ченди өлчөгөндөр барбы, жокпу бүгүнкү күндө? Азыркы мезгилде мындай укук бузуулар бар, катталууда. Биз жана айтып кеткендей, ошол жүктөп бара жаткан автомобилдин ээсине гана айыптар салынып атат. Мисалы, айта турган болсок, мисалы жана көмүр кендеринде жүктөп туруп, ашыкча жүктү ошол жерден эле жүктөп, накладныйын ашык жүктү көргөзүп салып ийип атат. Биз болсо жолдон айдоочуларга штраф салып, андан сырткары көмүрдү ашыгын түшүргөнгө туура келип атат. Андан сырткары жана шагыл чыгарган карьерлерде дагы ашыкча жүк менен жүктөп атат. Ошол себептүү биз жана жолдорду сактоо үчүн ошо жүктөөчүлөрдүн дагы жоопкерчилигин чоңойтолу деп атабыз. Мындай укук бузуулар бар азыр. Мыйзам туура, бирок ишке ашырып айтасыңар да. Бүгүнкү күндө мисалы бир 200 мындай оор жүк машина өтсө, ошондон 2-3-өсүнөн гана штраф алып, планыңарды бир аз көбөйтүп коютасыңар дагы. Негизги масса өтүп эле жолдорду талкалап атат да. Рахмат.